Assalomu alaykum. Алдыңызда ветеринарный врач Begaliev Тазабай. Көпчүлүк адамдардан яңы карамалдардын сырткы паразитлерине кандай дарылар колдансак болот деп суроо келет. Сырткы паразитлерине достор, ивермектин деген дары колдансаңыз болот. Бунун ар түрлүсү болот. Ивермектин 1%, ивермектин 2%, содан кийин ивермектин плюс есилен дегенде болот. Булардын колдонулуу тартиби бар. Буларды кийинки видеоларда толук этип айтып өтөмүн. Бүгүн ивермектин 1% дарысы хакында айтамын достор. Ивермектин 1% дарысы карамалдардын сырткы паразитлерин жок кылуучу дары болуп эсептелет. Карамалдардын сырткы паразитлерине каршы колдонулат бул дары. Эndi бул ивермектин дарысын үлкөн карамалдарга 50 кг тыры салмакка 1 мл муктарда тери астына инъекция кылынат. Бул ивермектин 1% дарысын мускул арасына инъекция кылууга болмайды. Тек гана тери астына инъекция кылынат. Бир рет инъекция кылгандан кийин арадан 7 күн өткөндөн кийин кайтадан инъекция кылынат. Эndi бул ивермектин дарысын достор, ажыбаныша сол буазлык дәүрүндөгү карамалдарга колдонгон кезинде сал абайлы болуңузду сурап каламын. Содан кийин ушундай суроолор келет. Сол карамалдарда беке курт болду. Сол арка тараптарында беке курт пайда болду. Сол кезинде кандай дарыларды колдонсак болот? Я болмаса карамалдарымдын мойун тарапындагы жүрлөрү түсүп атырды. Сондай кезинде кандай дарылар колдонсак болот деп суроо келет. Bunday кездеринде сол ивермектин деген дары колдонасыз. Бул ивермектин 1% дарысы хакында маклумат. Эndi буну сол үлкөн карамалдарга 50 кг тыры салмакка эсептеп инъекция кыласыз. Ал кой эшиктерге баткан болсо 25 кг тыры салмакка 0,5 мл муктарда тери астына инъекция кылынат. Эndi бул ивермек дарысын салгандан кийин сол карамалдарды союуга болама, сүтүн ичүүгө болама деп суроо келет. Бул карамалдарды я болмаса кой эшиклерде бул ивермектин дарысын салгандан кийин достор, кой эшиклерде 21 күнгө чейин көчүн жөөгө болмойт, союуга уруксат этилмейт. Ал карамалдар баткан болсо 28 күнгө чейин сол көч өнүмдөрүн жөөгө уруксат этилмейт. Ал сүт өнүмдөрүн баткан болсо сол 24-26 күнгө чейин сүт өнүмдөрүн сатууга, ичүүгө уруксат этилмейт. Бул ивермектин дарысын салгандан кийин достор. Эndi бул ивермектин дарысын колдонгон кезинде касына кошумча этип сол витаминдерди колдонсаңыз максатка муафык болот. Мисалы үчүн Тревит, я болмаса Тревитон деген витаминдер болот. Бул витаминдер хакында да келесі видеоларымда Кудай кааласа жакшы маклуматларды берип өтүүгө аракет этемин достор. Эndi бул ивермек дарысын сол карамалдарга колдонгон кезинде сол карамалдардын үстүндө бити болсо карамалдар көп жаналанат. Сол кезинде бул ивермектин дарысын колдонасыз. Эndi бул ивермек дарысын я болмаса башка түрдөгү дарыларды колдонатын кезинде достор, ажыбаныша сол колдонбасы менен таанышып чыгып, сүйтүп туруп колдонганыңыз максатка муафык болуп эсептелет достор. Пайдалуу болгон болсо лайк басың достор. Түшүнбөй турган суроолоруңузду комментарийде жазып калдырсаңыз болот. Сиздер менен биргеликте вет доктор Begaliev Тазабай болду.